Бүркүт менен карга. Бүркүт куштардын падышасы болгонуна карабай, карга аны чокулап, артына жабышып, ага ыңгайсыздык жаратат. Бирок куштардын падышасы аны менен алышып, аны силкип мойнунан түшүрүүгө аракет да кылбайт. Ага өзүнө жараша жооп бербейт. Ага убактысын, күчүн коротпойт. Ал жөн гана канатын жайып, мойнуна жабышкан карга менен кошо бийикке, асманга көтөрүлө берет. Жогорулаган сайын каргага дем жетпей, акыры өзү эле төмөнгө кулап түшөт. Урматтуу замандаш, жогорудагы үлгү насааттан, бүркүттөн үлгү алалы. Бизге начар ниеттеги адамдардын абалына түшүп, аларга убактыбызды, күчүбүздү коротпойлу.